Бұл Норньюс маалымат программасы. Студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар, Балдыда күндүн негизги окуялары. Бишкектик тургун лифтке кыпчылып каза болду. 38 жаштагы киши коляскадагы баласы менен кирип жаткан учурда лифт иштеп кетип кыпчылып калган. Сот Бактыбек Калмаматовдун жактоочулардын арызын канааттандырган жок. Саясатчынын тарапташтары бийлик мыйзамды одоно бузуп жатканын билдирип, нааразы болушууда. Средства массовой информацияга кирбейт. Ал жерде кандай гана сөздөр жазылбайт. Бул боюнча экспертиза жакшы талдоонун чыгарып, даараткананын ачылышына катышкан атка минер иштер алынды. Сокулук районунун акиминин ордун басары ээлеген кызматынан бошотулуп, райондун акимине сөгүш берилди. Мэриянын пайдасы жок пандусу. Ош шаардык мэриясынын имаратына мүмкүнчүлүгү чектелгендердин кирүүсү бир топ кыйын. Шаар жетекчилери 10 күн ичинде оңдойбуз дегенден бери көптөгөн 10 күндөр өттү. Анан коляскадагы менен буну эптей албайт. Себеби мынау спуск биринчиден, экинчиден темирдин өзү эч кандай баягындай. Бишкек шаарынын Октябрь районундагы Улан бир кичи районундагы жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жашоочусу лифтке кыпчылып каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 38 жаштагы киши коляскадагы баласы менен кирип жаткан учурда лифт иштеп кетип кыпчылып калган. Коляскадагы ымыркай жабыркаган эмес. Аталган үйдүн лифттин кайсы мекеме тейлери жөнүндө маалымат айтылган жок. Адистер шаардагы көпчүлүк эски үйлөрдөгү лифттердин эскилиги жетип, кооптуу болуп калганын айтып келишет. Кыргызстанда лифттен кырсыктап каза болгон учурлар буга чейин дагы болгон. 2015-жылы Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда лифт оңдоп жатып бир киши каза болгон. Түркиянын Ялова шаарында атайын уюштурулган операциянын негизинде 7 өзбекстандык, 3 кыргызстандык кыз келиндер куткарылганы кабарланды. Алар күч менен союкулукка мажбурланганын жергиликтүү Ихлас маалымат агенттиги билдирди. Жалпысынан 14 туркиялык жаран чет өлкөлүк кыз келиндерди союкулукка мажбурлаганы аныкталып, камакка алынган. Алардын арасында 4 киши мамлекеттик кызматкер экени айтылат. Тинтүү жүргүзүлгөн үйлөрдөн ондогон тапанча, 15 жөнтөк телефон жана акча табылган. Суракка алынган 19 жаштагы кыргызстандык кыз аны иштеткен кишилер боюнча боюнан алдыртканын, дарылануусу бүтө электе союкулукка мажбурланганын айтып берген. Куткарылган 10 чет өлкөлүк кыз келиндер өлкөлөрүнө депортацияланганы кабарланды. Расмий маалымат боюнча Туркияда окуп иштеп жүргөн 25 миңдей кыргызстандык бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түрк ишкерин уурдоо боюнча кылмышка шектүү катары 24 жаштагы Ниязалы Махаматкарим уулу жана 51 жаштагы Болот Матраимов изделип жатканын кабарлады. Атайын кызмат жогорудагы жарандар жөнүндө кандайдыр бир маалымат болсо 0312 62 05 85, 0312 66 04 75, 0312 62 65 04 жана 102 телефондоруна кайрылууну өтүнөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ал жарандар ижарага алынган батирлерде жана мейманканаларда жашырынып, жанында ок атуучу курал алып жүрүшү мүмкүн экенин белгилейт. 12 декабрда атайын кызмат Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап, 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандардын арасында милиция кызматкери дагы бар экенин билдирген. Анда кылмышка шектүү катары 3 жаран жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына караштуу Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Алматыдан 150ден ашык кыргызстандык Бишкекке келди. Алар коңшу өлкөдө иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Жарандарыбыздын мекенине кайтышына ал жактагы соңку кырдаалдарга байланыштуу экени айтылып жатат. Айтсак, мекендештер Казакстандагы башаламандыктардан улам коргоо алынышкан болчу. Ура! Бишкекке келдик го, эсамыз. Жакшы, жакшы жак келдик, жакшы. Сиз кайсыз? Каяктан келип атасыз? Алматыдан. Сиз ошакта эмне кылчу элеңиз? Конокко баргам. Качан бардыңыз? 30-да. Үйдө отурдук да, чыккан жок. Эмне көрдүңүз? Эчтеке көргөн жокмун. азыр биз 150дей кыргыз жарандарыны бул жерге алып келдик. Азыр Казакстан тараптан рейстерстан өтүп атат. Алматы шаарында негизинен абал туруктуу. Ар бир кыргыз жараны менен ал жерде биз иштешип атабыз. Кудай буйрса, эртең бүткүндагы бир партияны эвакуация кылабыз бул жакачы. Бул иштерди Алматы шаарындагы кыргыз элчилиги уюштуруп жатат. Эгер мекенине кайтууну каалаган ар бир жаранга ушундай эле жардамдар көрсөтүлөт экен. Кечээ эле Алматыда кармалган кыргызстандык музыкант Викрам Мурзахунов бошотулуп, ошол күнү Бишкекке кайтып келген. Ал жумурай журтка жана укук коргоо органдарына ыраазычылыгын билдирген. Я с огромной благодарностью объявляю всех представителям власти в содействии
и помощи. Всем большое спасибо. Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа. Пожалуйста, примите мои самые большие благодарности. Андан көп өтпөй музыкант Викрам Рузахуновдун үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтү да жарыяланды. Ал тургай ал жакын арада концерт уюштурууну да пландап жатыптыр. Ал арада казакстандык блогер журналисттер кыргыз элинен кечирим сурашты. Алар казак бийлигинин аракети одоно катачылыктар менен коштолгонун жазып чыгышты. Биздин атайын кызматтар, массалык маалымат каражаттары жана мен туура эмес маалыматтарды кетиргенибиз үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Атайын кызматтар өзгөчө кырдаалдарда иштеп жатышат. Ошондуктан чоң жаңылыштык кеткен. Бирок атайын жасалган эмес. Телеканал ал видеону өчүрдү. Көрсөткөн жардамы менен колдоосу үчүн кыргызстандыктарга ыраазыбыз. Викрамды кое беришти. Бишкекке жөнөдү. Айта кетсек, кыргызстандык белгилүү музыкант Викрам Рузахунов жөнүндө Казакстандын улуттук телеканалдары террористте эле көрсөтүшкөн. Анда кыргызстандык пианист аны белгисиз адамдар 200 АКШ долларына жалдап, Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыга митингге чакырганын айткан. 1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился, они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату. Бул видео коомчулукка желдей тарады. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактын колдонуучулары музыкант кыйноого кабылгандан улам ушундай сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымалдыгын жазышкан. Ал тургай өзбек туугандар дагы буга реакция кылышып, казак бийлигинин жасаган аракетине сын айтышкан. Бу видеоларың билан силер нема демокчусулар? Yo'q emas, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin narsani bu bo'lgan deb chiqarish, bu chisti meni o'zimda shaxsiy fikrim, bu provokatsiya. Бүгүнкү күндө Казакстанда массалык башаламандыкка байланыштуу 10 миңге жакын адам кармалды. Булардын арасында кыргызстандык айрым мекендештер да бар. Аларга кыргыз элчилиги тарабынан жардамдар көрсөтүлүп, четинен бошотулуп жатат. Массалык башаламандыкта каза болгон 1989 жылы туулган кыргыз жараны да бар экени кабарланды. Тилекке каршы ал жерде 2 жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып, биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип текшерүү тактап келдик. Алардын өлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз. Казакстанда болуп жаткан окуяларга кыргыз коомчулугу тынчсызданып колдоо көрсөтүп жатышты. ЖККнын келишимдерине ылайык 150 аскер киргизишти. Алар Казакстанда жылуулук ишканасын кайтарып жатышат. Сырттан кирген армиялар 2 күндөн кийин кете баштай турганы да айтылды. Анткени Казакстанда абал турукташа баштаптыр. Ал тургай жаңы премьер-министри да шайланыптыр. Жолдар Бузумов, Улук Азизбеков, Нурньюз, Бишкек. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев парламенттин жыйынында сөз сүйлөп жатып, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери 2 күндөн кийин акырындык менен чыгарыла баштаарын маалымдады. ЖККнын бейпилдик күчтөрдүн негизги миссиясы аяктады. 2 күндөн кийин акырындык менен чыгарыла баштайт. Аскерлерди чыгаруу 10 күндөн ашпайт, деди Касым-Жомарт Токаев. Эске сала кетсек, 2 январда Казакстандын Алматы, Актау, Жаңы Өзөн шаарларынын тургундары суюлтулган газдын баасын арзандатуу талабы менен нааразычылык акциясына чыгышкан. Бул тынчтык митинг Казакстандын түштүк аймактарынын баарына жайылып, акыры башаламандыкка тополоңго айланып кеткен. Жагдай боюнча Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 5 январда кайрылуу жасап, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчө өлкөлөрүнөн жардам сураган. Сунушту кабыл алган уюмдун мүчө мамлекеттери Орусия 1400, Армения 300, Беларусь 400, Тажикстан 100, ал эми Кыргызстан 150 аскер жөнөткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара кызматы Тажикстандын күч кызматкерлери тарабынан кармалган 30 жаштагы Исмаилов аттуу жаран мекенине кайтарылганын маалымдады. 2021 жылдын 1 ноябрында Баткендин Лейлек районундагы Арка борбордук жолунда Кыргызстандын жараны Исмаилов Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармашкан деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстандык жаран 10 январда Кыргыз-Тажик чегарасындагы Колунду бекети аркылуу алып келинди. Анын кандай шартта кармалып же бошотулганы жөнүндө маалымат айтылган жок. Тажикстандын расмий органдары дагы бул тууралуу маалымат бере элек. Өткөн жылдагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чегарасын бир тараптуу жапкан.
Бишкектин 1-май райондук соту камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовду бошотуу боюнча келтирген жактоочусунун арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Саясатчынын жактоочусу Бактыбек Калмаматов кармалган учурда талапкер экенин жүйө келтирип, анын кармалышы мыйзамсыз экенин айтып сотко кайрылган болчу. Сотко Бактыбек Калмаматов алынып келинген жок. Мындан улам сотко келген саясатчынын тарапташтары бийлик мыйзамды одоно бузуп жатканын билдирип, нааразы болушуда. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту абактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун жактоочулары келтирген өтүнүчтү карап, канааттандырган жок. Жактоочунун айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы Калмаматов кармалган учурда парламенттин депутаттыгына талапкер деген статусу күчүндө экендигин тастыктаган. Бул учурда саясатчынын кармалуусу мыйзамга каршы келет. На сегодняшний день Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту биз кайрылган арызды канааттандыруудан баш тартты. Бул чечим бизди кайра арыз менен кайрылуубузду чектебейт. Андыктан Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз. Ошол эле учурда саясатчынын кармалуусу ага коюлган айып мыйзамсыз экенин айтат. Себеби фейк аккаунт менен аймак аралык кастыкты козуткан пост жазды дегени менен ал факты тастыкталып же сүрөтү көрсөтүлгөн эмес. Калмаматовдун далили жок кармалуусунан улам саясатчылар бийлик мыйзамды одоно бузуп, берген антын аткарбай жатканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Буга улай Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков бийликке ачык сын айткандарды камоо жакшылыкка алып келбээрин айтып, буга коңшу Казакстандагы соңку окуяны мисал келтирдим. Ал ошол кармалган учурда депутаттык кандидаттык талапкер катары мандатка ээ болчу. Уруксат менен кармаш керек болчу. Мына ошолар жоопты бергенден кийин дагы азыр көрөбүз. Мунун чөнтөк соттору кандай чечим чыгарат. Ошондон ар бир жерде бул мыйзамсыз өзүн билем дейт. Адамдардын баардыгы коркуптуу. Чын пикир айтканда оозун басып жабуу мунун түбү мына казактарда болгон окуяга эртеден эсире алып келерин биздин бийлик унутпашы керек. Парламенттик шайлоого Азаттык партиясы менен катышкан Бактыбек Калмаматов 2021-жылдын 22 декабрына караган түнү Умурага зыяратка бараткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Алгач атайын кызмат паспорту жасалма деген маалымат берип, кийин аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен камакка алуу чечимин кабыл алган. Мындан улам Бактыбек Калмаматов адвокаты аркылуу абактан кайрылуу жасап, ага карата каралоо жүрүп жатканын, коюлган айыпты моюндабаарын билдирген. Калмаматовдун каралышы боюнча бул саясий өңүттөгү иш. Себеп дегенде, эгерде ошол фейктер боюнча жоопко тартыш керек болсо, Кыргызстанды почти ким интернет отурса ошонун баарын жоопко тартыш керек. Бир тараптуу болбош керек. Себеп дегенде, Facebook жана башканы бул официалдуу средства массовой информацияга кирбейт. Ал жерде кандай гана сөздөр жазылбайт. Бул боюнча экспертиза жакшы талдоон чыгарып, мен ойлойм, укук коргоо органдары буга туура тыянак чыгарат, Калмаматовду боштоонго чыгарат деген чоң үмүттөмүн. Анткени мыйзам баарына бирдей акыйкат иштеши керектигин кошумчаладым. Ал эми сотко келген саясатчынын тарапташы Алик Бутунбаев бийликке кайрылуу жасап, Бактыбек Калмаматовду жана башка абакта отурган саясатчыларды бошотууну сурандым. Силерге чындыкты айткан адамдар силерге бөлөкчө жат көрүнөт да. Чындык деп жүрүп заборго жери чыктыңар, чындыкты иштепчи. Ушул Бактыбек Калмаматов, Жеңиш Молдокматов, Күреновго окшогон ушу жаштарды эмнеге камап атасыңар? Чындык айткан үчүн камап атасыңарбы? Бул адилеттүү бийлик эмес да, чындыкты жактырбаган бийлик. Белгилей кетсек, Бактыбек Калмаматов октябрь окуясынан кийин келген бийликтин саясатын ачык сындап келгени менен белгилүү. Ал 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоого Азаттык партиясы менен катышып, башында 7% чекке чыгып, система иштен чыккан соң саясий жарыштан аталган партия 5% босого чекти багындыра алган эмес. Коомдор иши боюнча кармалган мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жашаган жеринен кетпөө тилгаты менен кое берилди. Анын бүгүн чарасы 10 январда каралганын 1-май райондук сотунан кабарлашты. 30 январда Сарпашевдин соту белгиленди. 2021-жылдын октябрь айында мурдагы чиновник үй камагынын талаптарын бузуп, кызматташы боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган эмес деген жүйө менен атайын кызматтын тергөө абагына кайра камалган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевди былтыр 17-июнда кармаган. 29-июнда 1-Май райондук соту аны үй камагына чыгарган. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин өзүнө алгандан кийин ага байланыштуу иликтөө баштаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кен жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку келишим макулдашууларга чейин бардыгын изилдеп жатат. Бишкектин 1-Май райондук соту пара алууга шектелип кармалган Октябрь райондук прокурорунун орун басары Алтынбек Айдаров үй камагына чыгарылганын тастыктады. Сот отуруму 10 январда өткөн. Өткөн жылдын 17 ноябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Октябрь районунун прокурорунун орун басары Алтынбек Айдаров пара алууга шектелип кармалганын билдирген. Атайын кызмат анда тергөөнүн алдын ала маалыматтарына таянып, шектүү кылмыш жоопкерчилигинен куткаруу үчүн милиция кызматкеринен $5000 талап кылганын ырастаган эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет шектүүнү тинтүү учурунда далил, документтер жана паранын 200 000 сом акча каражаты табылганын маалымдаган. Айдаров УКМКнын тергөө абагына камалган. Учурда шектүүнүн өзү же жактоочулар менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районунун акиминин орун басары Самаган Муркалиевди элеген кызматынан бошотуп, райондун акими Курбанбек Айтибаевге сөгүш жарыялады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Айта кетсек, Самаган Мурсалиевдин Төмөнкү Чүй айылындагы мектеп дааратканасынын ачылышына катышып, кызыл тасма кесип жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Маалым болгондой, даараткана демөөрчүлөр тарабынан салынып, ага 2 миллиондон ашуун сом жумшалган. Эски дааратканадан айрылмаланып, мында санитардык гигиеналык талаптардын баары сакталганы айтылган. Ош шаары боюнча жалпы 76 көп кабаттуу турак жайдын жылуулугу жок. Миңдеген жарандар көп жылдан бери кыштын ызгар күндөрүн электр тогун иштетүү менен күн кечирип келишет. Бул жылдар аралыгында бир топ кала башчы алмашып, алардын бири да бул маселени чечкен эмес. Ал эми бул жагдайды мэрия кызматкерлери от казан орнотуучу жер жетишпей жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Мен азыр Ош шаарындагы Кулатов кечи шаарчасында турам. Дал ушул шаарчада эле учурда 10дон ашык көп кабаттуу үйдө жылуулук жок. Ал эми Ош шаары боюнча мындан башка дагы 76 көп кабаттуу үйдө жылуулук жок экени белгилүү болуп турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл өкмөт электр энергиясынын таңкыстыгын билдирип, бир топ билдирүүлөрдү таркатып жатат. Анткени менен дал ушул 76 көп кабаттуу үй ошол электр энергиясын пайдаланууга мажбур болуп турат. Калаадагы 76 көп кабаттуу турак жайынын жашоочулары көп жылдан бери жылуулугу жок кыш мезгилин өткөрүп келишет. Жашоочулардын айтымында айрым тургундар жылуулук берүү өз деңгээлинде келбегендиктен кестирип коюшкан. Учурда жылуулук орнотууну каалагандар да жок эмес. Анткени үйдү электр тогу менен жылытууга аргасыз болуп, каражаты да кымбат болуп кетерин билдиришүүдө. Ондогон жылдар аралыгында бул турак жайда күн кечирип келген миңдеген жашоочулардан бир да жолу кабар алган кала башчысы болбоптур. Көп жылдан бeri жашайм ушул жерде. Отопление жок экени көп жылдан бeri бизге белгилүү. Бизге бир дагы мэриядан бир эле ошолордун эле үйүнө эле келет да, өздөрү келип кабар алып, биздин акалдан кабар алган эмес да. Келип, мындай түшүндүрмө иштерине жүргүзүшүп, мындай кылсаңар жылуулукту, мындай улап алсаңар ушунчалык жеңилдик болот эле, ушундай болот эле деп айткан бир адис келген жок мэриядан. Болуп калса жакшы болот эле, тоңуп отурабыз. Свет жок да, вообще жашоо токтоп калат. Ооба, токмен отурабыз. Анча керекпес электр энергия. Азыр мисалы үчүн күн ысыкта күндүз үзүп коебуз. Вроде нормально эле. Анан кийин күн суукта жагабыз. 3000 болот, 4000 болот. Шаардагы жылуулуксуз калган көп кабаттуу турак жайларды жылытуу үчүн кала казынасынан каражат бөлүнүп, от казандар орнотулуусу керек. Бул иш аракетте шаар бийлиги бул убакка чейин камсыздаш керек болчу. Ал эми Ош жылуулук ишканасынын башчысы Бекмурза Эргешев бардык шарттар түзүлүп, көп кабаттуу үйлөргө от казандар орнотулса, кызмат көрсөтүүгө даярбыз дешет. Бизге мисалы үчүн эң негизгиси эле субсидия чечилип, өткөзүп берип, кайсыл жерде от казарды. Мына бүгүнкү күндө кече жакында эле Шакирова 19 баягы жаңы курулган үй көмүр отунунда бүт баарын даярлап, бизге өткөзүп берди, баарын. Биз азыр кызмат көрсөтүп атабыз. Эми биз астына ала мисалы үчүн ал менин мындай милдетиме кирбесе керек, кайсыл жерде мүмкүн эгер кандайдыр бир кайрылса,
маалымат бериши мүмкүн. Анткен менен мэрия өкүлдөрү жыл сайын кыш келерде даярдыгыбыз мыкты деп жар салышат. Шаардык бийлик жылуулук менен камсыз кылууну каалаган айрым жарандардын кызыкчылыгын эске албай төңдү. Кала жетекчилери жогорудагы жылуулуксуз калган көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларын ысытуу системасынан баш тарткан деген жүйөнү айтып келишет. Андан сырткары көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы муниципалдык жерлер да сатылып кеткендигин айтып, өз жерлерине өздөрү ээ боло албай эми мынтип от казандарды орнотууга жер таппай келишет. Ачык айтканда көпчүлүк сатылып кеткен экен. Азыр мен кечээ эле мисалы үчүн эмеге бардык. Мына Нокатский районунда общиналар бар. Ишенесизби? Домдун алды бар го, балдар ойной турган жер. Ошол жерде сатылып кетти да. Мен даяр апардык. Контейнер эме от казан апардык. Модулный деп коет, бар өзүндө бар. Кое турган жер таппай койдук, ишенесизби? Жер таппай койдук. Даже айнегиң болсо, алдын сатып салган да. Ошондой жер жок, такыр жок. Анан биз элге сурандык да, юристтер айтты, сотко бергиле, ошол жер алайлы депчи. Себептен от казан куруш үчүн жок дегенде 2-3 сотик жер керек да. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери Ош калаасын 13 мэр башкарды. Учурда 14-чү мэр башкарып турат. А мен алыс кетпейин. Акыркы 3 мэр, тагыраагы Мелис Мырзахматов Ош калаасындагы эстеликтерди орнотуу менен коомчулуктун эсинде калды. Ал эми Айтмамат Кадырбаев болсо Ош калаасындагы жайкы сахнаны куруп, бирок бүгүнкү күндө коомчулук баспай турган абалга кептелгени көпчүлүккө белгилүү. Ал эми Талайбек Сарыбашев болсо ак бууранын эки жегин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу менен эсинде калды болуш керек. Бирок бул мэрлерден бири дагы жогоруда айтылган 76 көп кабаттуу үйдөгү миңдеген жарандардын жылуулуксуз отурганын эске алган эмес, чече да алган эмес. Ал эми азыркы тапта башкарып отурган Алмаз Мамбетов бул жагдайга кайрылабы, бул маселени чечеби, алдыда убакыт көрсөтөт. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары. Башканы коелу, Ош шаардык мэриясынын имаратына кирүү мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бир топу мекеменин алдына курулган пандустан араба менен кирүү мүмкүн эмес. Бул пандустун курулганына бир топ жыл болгону менен али күнгө чейин оңдолбой келет. Шаар жетекчилери 10 күн ичинде оңдойбуз деген менен 1,5 ай өтсө да козголуп койгон эмес. Асаранкул Жээнкулов 2006 жылдан бери буту баспай, арабада жүрөт. Ал өзүнүн кесибиндеги ишке байланыштуу Ош шаардык мэриясына такай келип турат. Кыргызда жол азабы, көр азабы деген сөз бар эмеспи? Ал эми Асыран мырза үчүн жол азабынан да мэриянын имаратына кирүү кыйыныраак. Себеби бул имаратка араба менен кирүүгө салынган пандус талаптарга жооп бербейт. Атак анан коляскадагы менен булну эптей албайт. Себеби мына спуск биринчиден, экинчиден темирдин өзү эч кандай баягындай мисалы баллонда деле, шинада деле эме болот го, кичине кармай турган эмес. Буда эчтеке жок да. Ушул нерселер менен кармалып калат. Ал Өзбекстан, башка мамлекеттерде жүрөбүз да. Ал жактарга барсаң, пандустары бар да, ылайыкташтырылган. Асаранкул мырза дал ушундай тоскоолдуктардан улам шаарда өз алдынча жүрө албайт. Ар дайым жакындарынын жардамына муктаж. Ал эми Назаркул мырза каарманыбыздын жанында жүрүп, ага ар дайым жардам берип келет. Ал ушул убакка чейин бир пандусту оңдоп койбогон мэрияга нааразычылыгын билдирип, башка өлкөлөрдө мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарттардын жакшы экенин айтат. Мындай кылып тур, түгүнө мындай эмне кылып тур, өз үстүнө коюп тур, цемент куюп койсо болду. Аны эч канча деле цемент кетпейт. Эки жагына эмне коюп туруп, түгүнө ортосуна жанагындай эмнелерди таштап, мындай удобный кылып тур, мына уклон кылып тур, жакшынакай кылып. Мындай түгүн быдыр-быдыр кылып, цемент эле куюп койсо болду. Чыгып келе бересиң беймарал, тээктен баштап. А мунун кырынан тике даябай. Мындан 1,5 ай мурун Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов бул пандустун туура эмес орнотулганын мойнуна алып, аны ушул убакка чейин оңдоп койбогондору үчүн уялып жатканын айтып, 10 күн ичинде оңдолорун убада кылган болчу. Мына пандус действительно азыр мына кичине көрдүк, кыйын чыгыш. Ошого азыр мен тапшырма бергенмин, ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Мен ойдом, эми бүгүнкү күнгө чейин бүтүрүп коюш керек, өзү негизи. Тура суроо. Азыр эмне дейсем билбей атам. Действительно тапшырма берилген. Биз балдар кичине кечип атат. Мен жакын күндө бүтүрүп коебуз деген ойдобуз. Канча эми так айтканда, конкретно айтсаңыз. Эми бу жерде азыр практически мындай карап чыкса канчалык чоң жумуш эмес да эми. Мен ойлойм ушу 1 жума 10 күн ичинде бүтүрүп койсок керек.
Мына жерде тура айтып атасың, кичине уялып атам даже. Вице-мэрдин уялмыш болгону публика үчүн беле айтор убада бергенден 1,5 ай өтсө да али күнгө чейин пайдасы жок пандус оңдоло элек. Көрсө бул пандусту оңдоого 1,5 миллион каражат кетет экен. Шаардык казнадан бул каражат табылбай жатыптыр. Ал эми Азимов шаардын казнасы бош экенин билбей эле айтып алыпмын дейт. 12-15 күндө карап көрөбүз деп айттым. Ооба, аны айтам мен, любой жерде айтам. Бирок айтсам, айтып атам го, акчабыз жок экен мэрияда. Азыр акчабыз жылда аягы болуп калып, акчабыз жок. Сиз анда акча жок экенин билбей айтып алыпсыз. Ооба, азыр мен бухгалтерге айттым, тапшырманы бердик, уже жашасат. Азыр бюджет ачылсын, сразу жашайбыз. Биринчи ошол. Канча күндө салып калды? Бюджет бекилсин азыр. Бюджет бекитилет. Ооба, депутаттар бюджетти бекитип берсин бизге. Жок, эми мен бюджет ачылсын, анан мен коркконум, мен жарандарды көрүп да, жылдын чыгалга кыйналып аткан жарандарды көрүп. Анан сиз 10 күндө жасайбыз дегениңиз 1,5 айда жасалып атат. Анан жок, эми ал жер 2030-жылдын бюджетинде жасалып калбайбы? Жок, ал эми действительно мен эми акча болуш керек эди өзү негизи. Эми жылда аягы болуп калып, мындай майрам сайрам болуп, көп акча кетип калыптыр да көп жерге. Мен ошону билбестен айттым. Бирок 400 миң 500 миң акча кетсе керек. Мен грубо айтып атам мен. Эми Ош шаардык мэриясы бул пандусту 2022-жылдын планына киргизип, ага каражат бөлүп оңдойбуз деп ишендирип жатат. Ушул кичинекей маселе быйылкы жылы чечилеби же дагы калып кетеби, аны убакыт көрсөтөт. Кандай болгон күндө да мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүп берип, алардын жашоосун жакшыртар деп үмүттөнүп калабыз. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нурнёс, Ош шаары. Белгилүү оюнчу аткаруучу композитор маркум Жолдошбек Мамажанов тирүү болгондо 70 жашка чыкмак. Кадамжай районундагы Мамажанов атындагы Маданият сарайында маркумдун эскерүү кечеси өтүп, ага район акими, баш болгон замандаштары, шакирттери, кесиптештери катышты. Кийинирээк Кадамжай жергесинен Бактыгүл Миразилованын материалында. Белгилүү обончу ырчы аткаруучу Жолдошбек Мамажанов 58 жашында дүйнөдөн кайткан. Өзгөчө өнөр ээси быйыл тирүү болгондо 70 жашка чыкмак. Калың элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Мамажанов 1952 Кадамжай районунун Карадөбө айылында туулган. Ал 1970-1980 жылдары жүрөктөн түнөк тапкан. Маркум ырлары өзгөчө уникалдуу обондору менен белгилүү болгон. Бұл кишини эскерүү кечесин өткөрүп атабыз. Мындан аркы жаш муунга дагы ушундай аккордеончулар, чыгармачылык инсандар чыксын деген максатта, анан бул кишинин ушул ырларыны өчүрүп койбойн деген максатта бул иш-чара чоң бир келечекти дагы алдыга ушул маданияттын дагы бир үзүмдөрү калат деген ишенич. Бүгүнкү кечеге келген замандаштары, кесиптештери, шакирттери өзгөчө өнөр ээсинин таланттарына таазим этип, маркумдун инсандык бийик сапаты, сейрек кездешүүчү таланттарынын ээси экенин айтып, анын ырларын жаңыртышты. Эскерүү кечесине маркумдун бир туугандары, уул кыздары келишкен. Анда Мамажановдун чыгармачылыгы, аталык бир туугандык бийик сапаттары тууралуу айтып эскеришти. Şu Жолдошбек Мамажановдун бир тууганы болуп калгандыгыма сыймыктанам. Ата-энеме ыраазымын. Шул Жолдошбек Мамажанов агама ыраазымын. Ушундай обондорду чыгарып, эл журтка жайылтып, мына кийинки муундар дагы ушинтип ырдап келатышат. Көптөгөн обондору бар ырдала элек. Мына буйруса элдерге жеткиребиз, жаштарга беребиз, күчтүү таланттарга, балкар ырчыларга беребиз деген үмүттөмүн. Мен ошо Жолдошбек Мамажановдун эң улуу кызы боломун. Биз өзү 11 бир тууганбыз. Эң улуусумун мен. Азыр ошо атам кандай инсан эле деп сурап атасыңар, ошо атам эң жакшы инсан болгон. Боркер, күйүмдүү, ушундай ата болгон да. Жолдошбек Мамажанов өзүнүн чыгармачылык саптарында журтубузга жугумдуу жан дүйнөгө азык болоор салмактуу ырларын артында калтырып кетти. Ал өнөр адамдарынан башкаларга окшобогон үнү, обону менен айырмаланган. Ал 7 тилде эркин ырдап, айрыкча өзбек, тажик, уйгур тилиндеги ырларды чоң чеберчилик менен аткарган. Мамажанов мамлекет тарабынан эч кандай сыйлык алган эмес. Маркумдун сүрөтүнө Алма гүлү жазым келчи сагындым аталышындагы ырлары калың элдин сүйүктүү ырына айланып, кары жашы дебей ырларды ырдап келет. Бактыгүл Мирадилова, Гүлнара Маматисаева, Куштар Абдикар уулу, Нурньюс, Баткен облусу.
Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Тарих экранында көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.